СНГ өлкөлөрүнүн дээрлик баардыгында чек ара кызматы ошо улуттук коопсуздук кызматынын курамында турат экен. Мурда эле турчу, ошол илгертен бери, Союз мезгилинен бери ошол өзгөрүлгөн эмес да. Чек ара маселеси Кудай буюрса чечилет деп ойлоп атам. Мына 30 жылдан бери чечилбей келе жатпайбы азыр? Талаш тартыштар болот. Ошону коңшу өлкөлөрдүн айтымында биздин Кыргызстандын бийлик тарабынан созулуп келатат экен да, баягы чечилчү маселелер. Ошондуктан биз көпкө созбой тез аранын ичинде чечкенге аракет кылалы деп ушундай чечимге келдик. Жетим тоонун 1% эмес, 1 тал куму берилбейт. Куму берилбейт. Өзүбүз иштетебиз. Жетим тоо мененби же башка жак мененби, башка ресурстарыбыз менен Кытайдын карызынан кутулуу жолдорун биз издеп атабыз азыр. Кутулуу жолдору бар, аны табабыз. Чечилбеген маселе жок, аны да чечебиз. Мына жетим тоо боюнча бул ушак сөз, жетим тоону берет экен деп. 2010 жылкы окуя боюнча жалгыз эле Бакиевтерди күнөөлүү эмес, башкалар дагы күнөөлүү болуп калат да, эгерде мындай чындап адилеттүүлүк менен териштирсек. Эми ал кылмыш ишине жете элекпиз. Биз анын үчүн анын баардыгын кайрадан баягы көтөрүп чыгып, каратып, изилдетишибиз керек да. 10 жылдан бери келатат го, экстрадиция кылып бергиле деп ген прокурор сурап атат. Алмазбек Атамбаев канча жолу айтты. Андан кийинки бийлик деле айтып атат. Бирок буга мен азыр жете элекпиз да. Эркин Асырандиевдин жазган сөзүн окудум. Эжем боюнча жазган экен, банкты жетектеген, анан баягындай акчаларды чыгарып кеткен, андай мындай депчи. Бул өзү толук маалыматы жок, баягы мага оппонент катары жүргөн саясатчы экенин билдим ошол убакта. Мунун баардыгы менин эжекем боюнча саясий заказ болгон. Мунун баардыгынын ишин кылмыш иши жашыруунда эмес, ачкан заказ менен ачкан кылмыш иши. Барып таанышып көрсөңүздөр болот. Эгерде сиздерди кызыктырса, мен өзүм деле ошо копияларын алып сиздерге толук берсем болот. Ошо жерден анан көрөсүздөр да. Баягы мурдакы саясий бийлик. Мен эми 8 жыл, 10 жылдан бери куугунтуктабадыбы. Мен эле эмес, бүтүндөй бир туугандарымды, үй бүлөмдү, жакын досторумду куугунтуктады, кызматтан алды. Бардыгы кээ бирөө качып чет өлкөлөрдө жүрүштү. Тукту мен жөн эле таккым келбейт, мындай муунта берет да, баягы муунуп, мындай улам тартып баягы неме кылган үчүн. Ошон үчүн эле такпайм мен, башка бир эч причинасы жок анын. Кечээ тактым го мынакей. Шосто тагып отурдум, кой эми бардык өлкөлөр менен баарлашабыз, анан тагып отурайын деп. Бүгүн ушу сиздер менен ачык суроо жоопторго пландадык элек. Бүгүн саат 2-ден баштап бир 6-7-лерге чейин бир 3-4 саат кенен кесир сүйлөшөбүз деп ойлодум элем, бирок тилекке каршы азыр жолдо келатып мага кабарлашты. Саат 4-тө Россиянын премьер-министри менен телефондук сүйлөшүү болот экен. Ошондуктан сиздерге 1,5 сааттык эле убакыт бөлүнүп калды. Садыр Нуркожоевичтин маалымат жыйыны кандай өттү? Сиздин баамыңызга толдубу? Эми убакыттын аздыгына байланыштуу биз коллегаларыбыз суроолордун жарымысын жооп бергени жетишпей калдык. Бирок ойлойм мындай мындай негизи суроолор абдан көп эле да. Өлкөдөгү ситуацияга байланыштуу, келе жаткан шайлоого байланыштуу, элдин мындай ою, нааразычылыгы боюнча көп суроолор бар эле, бирок эми баарын сураганы не успели. Садыр Нуркожоевичтин маалымат жыйыны сиздин купулуңузга толдубу жана сиз суроо бергенге жетиштиңиз, бирок кайсы сурооңузду бербей калдыңыз? Суроо бергенге эми негизинен жетиштим. Анан бир суроомо жана агит компаниясын жүргүзүп жатабы дегенге так жооп берип койгон жок. Бирок өзүм берген суроолорума бир аз канааттанбай калдым. Себеби жана бир үй бүлөлөргө жардам берүү үчүн 1 миллиард 200 миллион сом каяктан табылаарын айткан жок. Таптык деп бул дагы ушул эл арасында мындай агит компания катары айтылган сөз болчу. Садыр Нуркожоевичке суроо бергенге жетишпей калдыңыз. Эмне суроо бермей келиңиз? Анан бүгүнкү маалымат жыйынды кандай өттү деп байлайсыз? Мен суроо бергенге жетишпей калдым. Себеп дегенде 4 саат болот эле да, 1,5 эле саат болуп калды. Мен суроом мындай болчу. Президенттик шайлоого чейин блокчейн системасын киргизгенге жетишеби деп. Неги Садыр Жапаров буга чейин киргизели деген, бирок ал электрондук эсептөө системасын киргизгенде бир риск тобокел бар экен да, анда хакердик атака
хакерлер бузуп салса болот экен системаны. Ушуну кандай алдын аласыз деген суроом бар болчу да. Организационный жактан ачык болду. Ар бир журналист кол көтөрүп эле мындай мурун предварительно список топтоп, анан журналисттер жазган болгон жок. Баягы көп эле журналисттер суроо бере алды. Эгерде пландагандай эле бир 3-4 саат болсо, мен ойлойм баардык келген журналисттер өздөрү суроолорун бермек, бирок